Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Коомдук биринчи каналдын эфиринде сиздер Данакер программасын көрүп жатасыздар. Бул көрсөтүүнүн алкагында мамлекеттик органдарга болгон ишеним, алардын калкка көрсөткөн кызматтарынын натыйжалуулугу жана сапаттуу кызмат көрсөтүүгө кантип жетишебиз, калк кайрылганда кантип ишеним менен мамиле кылат деген суроолордун тегерегинде сөз жүргүзмөкчүбүз. Акыркы жылдары өлкөбүздөгү мамлекеттик органдарга калктын ишеними өскөндүгүн байкоого болот. Айрым эксперттерибиздин айтуусуна караганда, узак убакыттар бою мындай оң тенденция байкалган эмес. 2015 жылы мамлекеттик органдарга калктын ишеним индекси 2014 жылга караганда 7,3 балга көтөрүлүп 22 балды түздү. Бул тууралуу Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун өкүлдөрү билдиришкен. Бирок 22 балдан 100 балга чейинки көтөрүлүү аракетин көрүү учурдун талабы болуп турат. Ал үчүн мамлекеттик органдарга жарандардын, коомдук уюмдардын билдирүүлөрү дайыма көңүл борборунда болууга тийиш. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети Кыргызстандын жарандарына сурамжылоонун негизинде жылына 2 мертебе мамлекеттик кызматтарга калктын ишеним индексин эсептеп чыгат. Мында калктын мамлекеттик органдардын ишинин сапатына, аларга болгон жарандардын жеке ишенимине, ошондой эле андагы коррупциянын деңгээлине баа берилип турат. Албетте, мындай изилдөөлөрдүн болуп турушу кызматтардын биротоло жакшы иш алып баруусуна алып келбесе дагы, кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлдүн күчөтүлүшүнө түрткү болорун алистерибиз ачыктап келишет. Эгерде биз, урматтуу катышуучулар, мурунку жылдар менен салыштыра турган болсок, 2010 жылдан кийинки өзгөрүүлөр, жаңылануулар, жаңы башкаруу системасына өтүүнүн өзү биздин мамлекеттик башкаруу органдары менен калктын ортосундагы байланышты, кызматташтыкты жакындатышы керек эле. Биз таптакыр жаңыча жолдо өнүгөбүз деген сөздөр көп айтылды эле да. Бүгүнкү күндөн алып караганда ошол канчалык деңгээлде бир жылыш бере алды, Эмин мырза? Рахмат. Менимче жок дегендей эки маселени койгула кетиш керек. Ошо сиз берген суроонун алкагында биринчиден жаңы башкаруу системасына өткөндөн кийин, деги эле конституциялык жаңы структурага өткөндөн кийин элдин мамлекеттик башкарууга болгон ишениминин бир тоскоолдугу бул ушу калың эл катарын арасындагы жаңы системага болгон түшүнбөштүк, жаңы системаны ала албагандыкта болуп атат. Мисалы үчүн көп элди кыдырып сүйлөшүп көргөндө, мисалы үчүн ошол эле парламенттик системаңар бул бир кишинин ордуна 120 кожоюн алып келип койдуңар, эч кимисинин жоопкерчилиги жок, жана акыр түбү барып ар ким шылтоону жоопкерчиликти башка бирөөгө шилтеп коюп атышат деген негизги чоң пикир пайда болуп калган. Бул негизинен албетте башкаруунун эффективдүүлүгүнөн кабар да берет, бирок бир жагы ошо түшүнбөстүктүн да кабарын жагынан берет. Экинчи жагы албетте кадрдык маселе. Мамлекеттик кадр кызматынан да өкүлүбүз отурат. Менимче жалаң эле системаны, мыйзамдарды өзгөртүү менен албетте башкача натыйжага жетишүү кыйын экен. Көбүнөсө келгенде ошо жаңы башкаруучуларды, жаңы кадрдарды алып келүүдө биздин сапаттын, тездиктин кичине жетишпестиктиги байкалат да. Анткени акыр түбү барып эле элдердин арасында айтылып жүрбөйбү? Ошол Бакиевдин убагында ким иштеген болсо, Акаевдин убагында иштеген болсо, өзгөчө жанагы жетекчөөчү жогорку кызматтарда эски ойдон эле кадрлар келатышат. Менимче бул өтө чоң маселе. Албетте жанагы позитивдүү аз да болсо оң жагына жылып аткандыгынын дагы башкача объективдүү себептери бар, аны да козгой кетсек керек. Аскар ага, сиз кандай баалайсыз? Өзгөрүү барбы? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Өзгөрүү бар, жана өзгөрүү жок деп айтсам да болот. Мамлекеттик башкаруунун өзөгүн билбей туруп, 10 конституцияны кабыл алган күндө дагы иш жүрбөйт. Азыркы конституция мындайча айтканда эч кандай, мисалы, мен айтар элем, 50% эч кандай эчтеке жарабайт. Эч ким жоопкерчилиги жок. Мамлекеттик башкаруу деген сөз бул мамлекетке кул болуу деген сөз. Мамлекет деген бул эл. Эл болбосо мамлекет болбойт. Эл башкаруу системасы ошонун милдетин алыш керек. Биз дайыма ушулдай талкууларда көтөрүп келгенде, конституцияга келип такалганда эле
Конституцияга тийишкиси келбегендер же тийиштиргиси келбегендер айтат да, ай, ал башка документ, башка документ. Биз кандай мамлекетпиз, кантип жашашыбыз керек деген сөздү жазып койдук, калганын ошону аткара турган адамдар аткарышы керек деп айтат да. Эгерде биз аны ары шылтап, бери шылтап, көрүнгөн жака көтөрүп чаба берсек, ал ашмалтай чыгып албайт, иштебейт деген маселени коет да. Ооба, ошол эгерде министерствонун, агентствонун башында мамлекет деген кызмат деген мында сот системасы да кирет, күч структурасы да кирет. Булар элден налог алгандан кийин жоопкерчиликти да. Ошонун башында турган өзүң айткандай, эчтэ адам, ыйманы бар адам, кыргыз деп ошол экономикада улуттун кызыкчылыгына, саясатты да улуттун кызыкчылыгына, жана маданият бүт тармактарда улут кызыкчылыгына алып келип туруп, элдин менталитетин жазып, бирок ошол жетекчи мыйзамдан чыкпаш керек. Мыйзамды аткара билген, жүрүм туруш менен эгерде келсе бизде өнүгүү болот. Мына кадрды Сталин жөн айткан эмес, бардык маселени кадр чечет деп. Жөн эле болбойт десек болбойт. Келечекти караш керек. Болот, мыкты кадрлар бар. Бирок ошол ордун таба элек азырынча. Максат мырза, кандай комментарий бересиз? Эмил мырзанын позициясында биз азыркы системага жараша кадрларды тандай албагандан кийин анын натыйжасында күтпөшүбүз керек деген нерсени айтып атат да. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизинен бул маселенин жанагы булагына келип токтоло турган болсок, биз классикалык түрдө эң жакшы билебиз. Мамлекеттүүлүктүн жана мамлекеттин бул булагы эл. Мамлекеттүүлүктүн жана мамлекеттин булагы эл болгондон кийин мамлекетте башкаруу системасын бул эл түзөт. Эл шайлап келген парламент өкмөттү аныктайт. Парламент башка мамлекеттик органдардын жетекчилерин аныктайт. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары элдин ишенимине артуу үчүн бул жерде өзүнүн мыйзамдарда белгиленген ыйгарым укуктарын жана функцияларын так аткарыш керек да. Мына азыр айтылып атпайбы, мурдагы бийликтин кадрлары деп. Бул жерде биздин көз караш боюнча кадр деген мурдагы же бүгүнкү кадр деген маселе мен ойлойм коюлбаш керек. Бул жерде кадр деген эң негизги принцип профессионалдуу, чынчыл, мамлекет үчүн иштеп бере ала турган кадр болуш керек. Мисалы үчүн жана айтып атпайсызбы, кадрлар мамлекеттик башкаруу жакшы болуш үчүн жоопкерчиликтүү, билимдүү, тажрыйбалуу кадрлар керек деп. Ошо сиздердин кызмат такай ошол маселенин үстүндө иштечү кызмат болот. Ошол жумушту алып барып атабы? Айта аласызбы ошентип? Албетте, 21 апрелде парламент толук түрдө колдоп жаңы мыйзамын кабыл алып берди. Бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө жаңы мыйзамы. Бул мыйзам мындай айтканда реформа багытын, кадр кызматын андан ары күчөтүү, ошол эле мезгилде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын алардын укугун гана караган эмес, алардын биротоло жоопкерчилигин, милдеттерин караган жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам мен ойлойм кандайдыр бир жаңы өзгөрүштөргө алып келет депчи. Азыр иштеп аткан системадачы, мисалы сиздер жанагы мамлекеттик кызматтар орун бош болуп калганда тандоо жүрүп, атайын экзамендерди уюштуруп, өзүнүн кесиптик багыты боюнча, жалпы мамлекеттик маселелер боюнча атайын тесттен өтүп атышат да. Мына ошол процедураларды уюштурууда, өткөрүүдө, кадрларды тандап мамлекеттик кызматтарга ошолорду жиберип атканда, сиздер канчалык жанагы милдеттерди аткарып атасыздар сапаттуу? Бүгүнкү күндө аракеттеги мыйзамдарга ылайык мамлекеттик кызматка кирүү бизде конкурстук негизде ишке ашырылат. Конкурстук эрежелер бизде ченемдик укуктук актылар менен жол жоболоштурулган. Мисал катары 3 этабы бар конкурстун. Бул документтер конкурсу, тактап айтканда тигил же бул жаран квалификациялык талаптарга билими боюнча, иш тажрыйбасы боюнча дал келеби же келбейби ошол жагы каралат. Андан сырткары мамлекеттик кызматка барам деген киши эң биринчи кезекте ал мыйзамдарды билиш керек.
Себеби дегенде жаран канчалык деңгээлде мыйзамдарды билсе, ошол мыйзамдарды колдоно билсе, ошол мыйзамдардын талаптарына баш ие билсе, мамлекеттик кызматчы өзүнүн иш милдеттерин аткарууда бир топ жеңилдиктер түзүлөт. Ошол себептен тест түрлөө процедурасы бар. Андан сырткары аңгемелешүү маселеси, анын жыйынтыктары менен тиешелүү көрсөткүч балдарды алса, ошол мамлекеттик кызматка кире алат. Аскар ага, эгерде мурунку жылдарда жанагы мамлекеттик кызматтарга болгон ишеним 14,7% өлчөм менен жетишилген болсо, мисалы 1000 кишинин сурамжылоосунун аркасында, кийин 22%га өскөнү мына ушул аракеттердин натыйжасы деп билгенге болобу? Ооба, мен кээ бир маселесине кошулам. Бирок өзгөчө элет мына кыргыз элинин көпчүлүк жашоо элетте жашайт, 60%-дөйдө. Алар түшүнүгү мындай: мамлекеттик кызмат десе эле бул Бишкекте отурган деп элестетет. Жанагы айтпадың, расмысың. Көгөйлүү маселени азыркы мезгилде жергиликтүү айыл өкмөт ошол жер чече албай, акимият чече албай, ак үйдүн алдына келип атпайбы? Ошол өзүң айткандай, ошол жерде иштегендердин ошол түшүнүгү жок, мисалы, мамлекеттик кызмат жөнүндө. Ошол мындай түшүнүк бар да, машина миндим, креслого отурдум, бүттү башкардым. Элди башкарбайт, элге кул болуп иштеш керек. Ошол жерде жергиликтүү айыл өкмөттү элин эмес, итине чейин билиш керек мурда. Биз баягы азыр талкуулап аткан нерсебиз мындай болуп атат да. Мисалы, мамлекеттик кадр кызматынан жанагындай экзамендерден өтүп, же болбосо жергиликтүү деңгээлде тандалабы, бир жооптуу кызматка отургандан кийин адам, сиз айткандай, жанагынча мыйзамды жаттап алабы же түшүнүп алабы, билгенин ошол жерде туура колдонуш керек деген маселе болуп атат. Мына Бакиевдин убагында ушундай бир мыйзам чыккан. Саясий жанакы ошол жетекчи деп, саясий жетекчи. Ал конкурс жок. Өтчү да бул зам, жана ошондой помощниги, анан советниги, анан өзү. Ал мурда иштедиби, иштеген жок, анан карабайт да профессионал жагы. Мына кийинкиде, мына азыр жана сиз айткандай, кээбилер өтөт. Мен ошол агентствону башкарып турганда, ушу кээбилер компьютерден аябай өтүп кетет да, ушу чоң бал менен өтөт. Анан баягы собеседованиеден эми баары өтөт дечи. Анан иш жүзүнө келгенде ошол маселенин көзүн таппайт. Мурда ошо 10-15 жыл иштеп жүргөндөр дагы эле отурат, зам болбой. Мына ушуну туура өйдө көтөрүш керек. Жана сиз коюп аткан кадр, опуттуу адамдар бар. Көз карашы, ошон сиңирип алгандар бар. Бирок отурат, сырттан келип эле бир партия деген алып келип коет. Ал келип башкара албайт, өзү түшүнбөйт. Мамлекеттик башкаруу система эмне экенин түшүнбөйт. Мына ошого көңүл буруш керек. Бул жерде туура белгиленип өттү. Мамлекеттик кызмат системасында саясий мамлекеттик кызматчы жана атайын мамлекеттик кызматчы жана административдик мамлекеттик кызматчы деген түшүнүк бар да. Анан туура саясий мамлекеттик кызматчылар, булар биринчи жана экинчи жетекчилер, алар кандайдыр бир талаптарга карабастан дайындалып келишкен да. Анан бүгүнкү мыйзамдын өзгөчөлүгү саясий мамлекеттик кызматчы же болбосо саясий мамлекеттик кызмат деген эмне бизде так аныктама берип атат да. Тактап айтканда, саясий мамлекеттик кызмат деген бул саясат багытында саясий чечимдерди кабыл алуучу киши. Ушул мыйзамдын талаптарына ылайык бул биз мындай тактык киргиздик. Саясий чечимдерди кабыл алуучу киши бул биринчи жетекчи. Орун басарлар деле саясий мамлекеттик кызматчыга киришүү, бирок бүгүнкү мыйзамдын талабына ылайык алар административдик мамлекеттик кызматчы категориясына кирип атышат. Себеби дегенде алар саясий чечимдерди кабыл албайт, алар саясий чечимдерди ишке ашырат. Мисалы үчүн акимдин орун басары дейли. Акимдин орун басары ал саясий мамлекеттик кызматчы. Кандай талаптардын негизинде дайындалары белгисиз болчу да. Эгерде административдик мамлекеттик кызматчы статусун өтө турган болсо, административдик мамлекеттик кызматчы статусунда болгон кызматчылар тиешелүү квалификациялык талаптарга ылайык дайындалат. Тактап айтканда, ал билимине жараша, иштеген иш тажрыйбасына жараша, жана ошондой башка сыяктуу мыйзамдарда белгиленген талаптар бар.
ошол талаптардын негизинде алар каралып анан кийин дайындалууга жатат. Бир эки нерсени айта кетейин. Биринчи жана эле айтып атпайбызбы, мамлекеттик башкаруучу деген бул элдин кызматында болуш керек, элдин кулу да деп айтып кетти Аскар агай. Ошентип бир жагынан ошентебиз дагы, экинчи жагынан тескеринче сүйлөп атабыз да. Мисалы үчүн акимдерге баш ийбей айтышат, жергиликтүү депутаттар өзүбүз шайлаганбыз, жакпасаң алып салабыз дегендей. Анда шайлаган болсо баш ийбесе, анда чынында аким жакшы эмес иштеп аткан экен да. Ошондой тыянакка келишпесек керек. Анткени бийлик вертикалы дегенде бул азыркы маселе эмне коюлуп атат? Бул премьер-министр же аткаруу бийлигинин башчысы ошол акимдерди түздөн-түз шайлоого укук алышы керек деген маселе көтөрүлүп атат. Менимче мунун минусу да плюсу да толтура. Бир гана суроо менен бир гана жактуу чечилип калбайт булчу. Экинчи жагы ошол эле жерде жергиликтүү бийликти алып карасак, чынында ошо жана сурамжылоолордо жылдан жылга келаткан жыйынтыктар боюнча эң көбүрөөк эл ишеним арттырган органдар бул такай ошо жергиликтүү бийликтер. Айыл башчылар мисалы үчүн. Эмнеге ошондой? Анткени ошол кишилер менен түздөн-түз эл менен иштейт алар. Түздөн-түз өзүнүн жергиликтүү калктын проблемаларын чече албаса да билген кишилер ошолор болот. Бишкекте отургандарды көбүн эсе ошо мекемелерди түшүнүшпөйт да, элдер билбейт. Бул министр эмне кылып жүрөт? Бул анткени маалымат жок. Иштеген киши министрлер болобу, башкалар болобу, мисалы үчүн эл алдында жооп бербейт, эл алдында моундай иш кылып атабыз, моундай кылсак моундай болот деген системалуу түрдө иш жок. Негизинен президентке көбүрөөк ишенишет, мурдатаң болуп келаткан нерсе. Анткени кайра эле айыл башчысын жакшы билгендей, улуттук деңгээлде президентти жакшы билишет. Президенттин ишин дайыма көрүп турушат телевизордон. Ошол негизден. Мамлекеттик органга ишениш үчүн тигил же бул адам кайсы бир маселе менен кайрылган учурда анын кайрылуусу так кабыл алынышы керек дагы, ошол баягы ички регламент дейбизби же болбосо жоболор боюнча ирети менен барып, жооп так убагында кайра берилиши керек баланча жаранга. Болбосо ал киши бүгүн жазган катын бир айдан кийин кайра жазат, дагы бир айдан кийин дагы жазат. Ошентип эле баягы жалдырап жүрө берет да. Анан ошондон улам ишеничтен кете баштайт. Буларың иштебейт деген сөздөн башка эч нерсе жок. Жанагы айтып аткан мына мыйзамды жаттап келип алып, тесттен өтүп кетет, 100 бала алып, 500 бала алсын мага демектен. Бирок ордуна барганда аткарбай койгондагы фактылар болуп атпайбы? Ошондуктан жоопкерчилик менен мамиле кылып, сен маңдайыңа арызданып келген же болбосо жардам сурап келген адамга сен туура багыттагы түшүндүрмөнү беришиң керек. Сиздин мыйзамдык укугуңуз ушул. Бизде мыйзамда моорекинде тартип каралган. Сиз момундай кылсаңыз могул жери туура болот. Биз сизге могу маселеңизди чечип беребиз деген мыкты адис, мыкты жоопту берип, ишти жакшы жүргүзүш керек деген нерсе да. Ошого жетишпей аткандын жолу эмнеде? Ошо өкмөт башчысындай талап коюш керек да. Ар бир жергиликтүү ошонун башчысы өз маселеңерди чече албасаңар, эмне отурасың деп кес айтып коюш керек. Чече албасаң эмне келет анда? Анда эмне болуп отурат айлык алып? Бир жагы көзөмөл маани бергендики. Бир жагы кайра эле жана квалификация жагын кароо өтө зарыл. Жоопкерчилик кандайдыр бир регулярдуу түрдө жоопкерчилик тартыш керек ар бир киши. Мисалы үчүн бир жылдын ичинде моундай иш болду деп эл алдында жанагындай закулисный бир чогулуштарда эмес, элге жеткиликтүү бир жооп берип турушу керек. Кайра эле мен сизге кадр кызматына, мамлекеттик кадр кызматы мекемесине айтар сөз, бул орган биз үчүн өтө маанилүү, борбордо так мамлекеттик башкаруунун так ортосунда турган мамлекет мекеме болушу керек да. Азыркы кезде бул четте калып, экинчи орундагы мааниси жогураак эле эме болуп келатат. Буга чейинчи жанагы саясий орун жетпей калгандарга ошол жерге отургуза коюп, эгер такай ушул күчүнө жеткен болсо, ушул мекеме мисалы үчүн ошол ар бир мамлекеттик кызматчыларды, административдик кызматчыларды өзгөчө такай көзөмөлдөп, ар бир дайындоонун артында досконально жанагындай резюме берип, рецензия берип, бул киши моундайларга жетишкен, муну жылдырса болот, бул жака койду деген немеси болуш керек да, пайдасы болуш керек, ошондой мааниси болуш керек. Азыркы кезде тилекке каршы мекеме өзү албетте өзүнүн ичинде аракеттерин кылып атышат, бирок министерстволордо, парламентте, бийликте бул мекемеге болгон, булардын ишине болгон көңүл өтө ылдый болуп атат. Биздин мамлекеттик органга карата мүмкүн жеке оюңузdur. Бирок бүгүнкү күндө мамлекеттик кадр кызматы өзүнүн алдына койгон тапшырмаларды татыктуу аткарып келе жатат да. Мамлекеттик кызматка байланыштуу жана мамлекеттик кызматтын престижин андан ары жогорулатуу багытында бул биздин мамлекеттик кадр кызматы
алгылыктуу эле иштерди алып келатат. Коюлуп аткан дооматтар же болбосо айтылып аткан кемчиликтердин фонундагы жаралып аткан жагдайлар ар бир адамдын өзүнө, ар бир кызматчынын өзүнө тийиштүү деп айтсак болобу? Бүгүн мисалы жанагы тесттен өтүп алгандан кийинки процесстер жоопкерчилик, мыйзамдын алкагында иш алып баруу, баардык милдеттерин кынтыксыз аткаруу деген нерсени канчалык мойнуна алып атышат ошол? Тандоодон өткөн, сиздердин аттестациядан өткөн, текшерүүдөн өткөн кызматкерлер. Эми коом деген, жаран деген ар кандай. Бул жерде мыйзамдарда каралган жоопкерчилик гана эмес, жарандын өзүнүн мамлекеттик кызматка барардагы өзүнүн моралдык жоопкерчилиги да болуш керек да бул жердечи. Мен ойлойт элем, мамлекеттик кызматка барам деген киши эң биринчи кезекте мамлекетчил болсо депчи. Себеби дегенде мамлекетчил дегенин себеби бул жерде мамлекеттин өзөгүн түзгөн бул эл болгондон кийин ошол элге чын дилимден иштеп берем деген мамлекетчил кызматкер келсе. Андан сырткары ошол мыйзамда да көрсөтүлгөн кийинки принциптер ошол профессионалдуу болуш керек, билимдүү болуш керек, чынчыл болуш керек, элге жасаган мамилеси жакшы болуш керек, жана башка ошол сыяктуу. Анан элге мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын толук кандуу ишке ашырылышы үчүн бул жерде ошол мамлекеттик кызматтар жеткиликтүү болуш керек да. Жанагы элге жакын органдар бул жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алар өзүнүн ыйгарым укугун, мыйзамдарда белгиленген ыйгарым укугун так аткара билсе, жоопкерчиликтүү тартипте аткара билсе, мен ойлойт элем бул жерде эл да ыраазы болмок, жана мамлекет өзүнүн астына койгон тапшырмаларды татыктуу түрдө аткармак. Мамлекет деген сөз бул чоң милдет, чоң милдет. Бул түп биздин мамлекеттин ордосу. Булга айлык акыны коркпой туруп көбөйтүш керек. Ошол жанагы канча эми кириш керек мыйзамга дагы. Болуп туруп шартын түзүп атасыңар, бирок маянаны көтөрсөңөр эң түзүк болот да. Эң несі ушу да. Экинчи жагы жана айтып атпайбызбы? Адам кызматында отургандан кийин өзүнүн милдетин аткарышы керек, бирок аткарбай аткан фактылар көп. Ага бир нече себептер бар. Эң негизгилердин катарында бул коррупциялык схемалардын, системалардын элементтерин иштеп аткандыгы. Экинчиси ошол кайрылып аткан адамдардын же жардам сурап аткан адамдардын толук түрдөгү өзүнүн укуктарын түшүнө билип, үйрөнүп албагандыгында деп дагы айтышат да. Себеп дегенде баргандан кийин кайрылышат. Ага кандай жооп берип аткандыгын адамдар кабылдабайт да. Кандай жооп берсе ошондой кабылдалат. Ал эч убакта менин укугум боюнча могу эки момундай болуш керек эле деп талап кое албайт деген нерсе бар да. Чоң маселе ошо мамлекеттик кызматчылардын айлык акысы, маянасы аз болуп, анын аркасынан албетте пайда болуп келаткан коррупция илдети бар да бизде. Айтылып жүрөт бизде, албетте ар бир мамлекеттик кызматчы деген бул элим үчүн күйөм деген киши, эл үчүн кызмат кылайын деген киши келиш керек деп. Албетте 100 кишини сурасаңыз кызматкерлердин 100% тең айтат ошентип. Мен эл үчүн, жүрөгүм күйгөн үчүн келип атам бул жумушка деп. Анда биз Кыргызстан жана коррупция рейтингтеринин эң түбүндө жүргөнүбүз кайдан болуп атат? Ошо 100-үнүн 90-ы коррупцияга аралашып атат го деген неме ишеним пайда болуп атат. Анан албетте мүмкүн болушунча аракет кылып атасыздар. Бирок жана бир жагы мурда жана айтып кеткеним, эл тарабынан маалымат, элге берилген маалымат болушу керек. Элдин колунда ошол колдонгонго мүмкүнчүлүк болуш керек. Ошол маалыматты, мисалы үчүн, бул мамлекеттик органдан эмнени талап кылсам болот, ошону талап кылганда жардам бере албаса эмне кылсам болот деген жана сиз айткандай инструменттер болуш керек. Албетте Бишкектен отуруп эле мамлекеттик кадр кызматы же башкалар үстүнөн камчы менен иштете албайт, эгер бир мамлекетчи кызматкер жакшы иштебесе. Эл тарабынан да ошого жараша талап болушу керек. Ал талап кайдан болот? Эгер ошол элибиз
ар бир органдын, ар бир конторанын ишин билип, ошол эмне үчүн бул жерде отурганы үчүн, эмне үчүн айлык алып атканын жакшы билип, ошого жараша талап коя билсе. Биз жанагындай маалыматты берүүнү көбөйтүшүбүз керек дагы, эл тарабынан, коом тарабынан көзөмөлдү күчөтүп, талап кылуунун механизмин күчөтүшүбүз керек. Үчүнчү фактор болсо жанагы жоопкерчилик тартуу деген немени системалаштыра албай атабыз деп атабыз да. Ооба. Жана коррупция маселесин эметип коеюн. Жана коррупция деп атпайсызбы? Бардык чиновниктер айтат, билбейт деп. Ар бир адам кишиге 5 сом берсе да айтат, тиги чиновник алат деп. Бул болду, ошону ишенбей калат. Ошон үчүн чыдамкайлык болуш керек адамда. Кимге эң аз ишенип атат элдер? Сот органдарына эң аз ишенишет, прокуратурага эң ишеним аз, жана милицияга, укук коргоо органдарына өтө ишеним аз. Буларга эмне ишеним аз? Анткени мурдатан сиңип калган бир күтүү бар да бизде. Бул кишилер жалаң акча менен бүтүрүшөт. Бул кишилердин иши коррупциясыз жүрбөйт деп калган. Эгер ошол эле соттор, прокурорлор тазараак иштеп аракет кылган кезде деле алар үчүн туруктуулук керек, чыдамдуулук керек. Жылдап өтүп, мүмкүн элдин ишеними пайда болот. Анан үчүнчү жана эсептеп кетпедик, 3-4 факторду эсептедик. Төртүнчүсү албетте бул объективдүү бир чоң маселе, бул мамлекеттин, өлкөнүн экономикалык абалы. Эгер эл, калың эл кыйналып турган болсо, жумушсуздук болуп атса, күнүмдүк нанын таба албай турганда, ал эч кимге ишенбейт. Таза иштеген кишиге да ишениши кыйын. Жана акырындап өнүгүп келаткан нерсенин мүмкүн бир негизи ошол көбүрөөк элдин жашоосу кайсы бир деңгээлде оңолуп келататтыр. Анткени жалаң ошол жетиштүү экономик жагынан ошо маянаны көтөргөнгө да негизи эле элдин турмуш деңгээли жакшыраак болгонго мүмкүнчүлүк болгон мамлекетте гана башкарууга болгон ишеним толук кандуу болушу мүмкүн. Жанагы биз айтып аткан жоопкерчилик деген нерсени көтөрүү менен же болбосо жогорулатуу менен биз канчалык ийгиликке жетише алабыз? Жоопкерчилик талап кылуу, аларды жоопкерчиликке тартабызбы же кандай механизм? Албетте, эми толук бир ченеми жок да эми. Бул 1 килограмм, 2 килограмм деп математикалык түрдө чөнөй албайбыз. Бирок албетте жоопкерчиликти арттыра алсак, анын жоопкерчиликтин арттыруунун да механизмдери ар кандай. Бир жагы ошол жумуш тепкичтеринде жогорулоо болушу мүмкүн. Эгер жакшы иштеген киши болсо, жаман иштеген кишини жумуштан кетирүү механизмдери бар, же мыйзам ченеминде жоопкерчиликке тартуу жолдору бар. Бирок эгер ушунун баарысын эсепке алып жоопкерчилик жогоруласа, албетте ишеним да жогорулайт. Ишеним жогоруласа, ошого жараша ар бир органдын же министерствонун результаттары да, иш жыйынтыктары да ошого жараша оңолот. Бирок бизде ага чейин жол өтө татаалбойдон калып атат. Бул жерде мындай карасак болот да, жалпы эле мисалы үчүн жаранды айталы, жарандарга кандайдыр бир укук берилет. Укук менен кошо артынан жоопкерчилик берилет. Мүмкүн бүгүнкү күндө укук маселеси жогору туруп, жоопкерчилик маселеси бир аз төмөнүрөөк тургандыр. Же болбосо мүмкүн жоопкерчилик маселеси жогору туруп, укук маселеси төмөнүрөөк тургандыр. Бул жерде аябай коомдогу болуп аткан кубулуштарды, коомдогу болуп аткан көрүнүштөрдү карап, анализдеп көрүп, ушул укук жана жоопкерчилик маселесин тең салмактуу алып жүрүш керек да. Негизичи. Ошондой шарт барбы азыр бизде? Тең салмакты алып жүрүш керек. Бүгүнкү күндө бизде мыйзамдарда жоопкерчилик маселелери так жазылган. Бирок чечимдер кабыл алынып атат. Бул жерде эң негизги бир каалоо тилек, ошол кабыл алынган чечимдер, мыйзамдар иш жүзүндө иштиктүү болсо, анын сыңары бул жерде бир эле мисалы үчүн бирөө кандайдыр бир укук бузуу жасап койсо, алып барып туруп жоопкерчиликке тартып коюу эмес, бул жерде жалпы эле коомдук дагы жоопкерчилик болсо. Мисалы үчүн азыр бул жерде коррупция маселеси айтылып өттү. Коррупция маселеси туура кылмыш жаза теориясында бул кылмыш. Бирок бир четинен караганда бул социалдык көрүнүш. Коррупция маселесин анын кесепеттерин жоюу менен гана чектелип күрөшүү менен
биз тиешелүү натыйжаларга жете албайбыз. Бул жерде коом арасында, жалпы эле коом арасында үгүт иштери, түшүндүрүү иштери, бул жаман илдет жана башка ушул сыяктуу коррупцияны терс көрүнүшүн көрсөткөн ой пикирлерди айтуу менен гана бир эле айтуу менен гана эмес, жана башка чараларды көрүү менен биз иш алып барышыбыз керек бул жердечи. Ошон үчүн дагы бир ирет кайталап кетер элем, жана жоопкерчилик маселесине караганда, бул жерде укукту дагы бергенче ошол жерде жоопкерчилик маселесин тең баланс менен кармап келишибиз керек да. Коомду тарбиялаш үчүн ар ким өзүңдүн кылган ишиң менен көргөзүшүң керек. Мисалы, мен ачык айтам, жогорку кеңешке коррупциялык жол менен эле, акча менен шайланбай эле ошону сатып алуу жолу менен жогорку кеңеш келди, туурабы? Аны көрүп турган эл азыр мисалы өз депутатын билбейт. 10 эле депутатты билет. Өзү шайлаган кишини билбейт. Ошо коом деп коюп эле, коомго шылтап коюп эле өзү отурбайбызбы? Өзүбүздү көргөзүш керек. Ошо шайлоодо мына кеп ушундай жана бул деле депутатың деле бул мамлекетке жооп берет. Эл алдында жооп бериш керек. Жоопкерчилик жок болуп атпайбы? Өкмөттө дагы тиги депутаттар эле. Бир эле азыр президент жооп берип атат бардыгына. Өз мойнуна алды. Эл ошол эле карайт, калганын билбейт. Депутаттың барбы, жокпу, бүттү. Жанагы Казакстанда эфемер күнү бар. Жана шайлоонун убагында бир партия деп келип калат, артында 10 киши жок. Бул бизнеске айланып калган. Анан кантип элди ишендире аласыңар? Ооба, кадрга аласыңар. Бирок элди ишендириш үчүн жанагы ким айтып кеткенде өзүбүздүн мурунку жетекчилер өзү таза болуш керек. Анан эл таза болот. Бул жерде мен эми депутат же башкалар туурасында мен айтуудан алысмын, бирок негизи эле мен жанатан бери коомдук жоопкерчилик деп айтып атпаймынбы? Бул жерде эгерде ошол депутатты шайлаган же болбосо башка бир кызмат адамдарын шайлаган эл ошол сиз айтып өткөндөй акчага сатылбаса, өзүнүн келечегин ойлосо, келечекте ушул кызматка бара турган киши эл үчүн иштеп берет десе, өзүнүн жоопкерчилигин биринчи кезекте ала билсе, анда маселе башкача болмок. Жыйынтык иретинде биз жакын арада ушул маселени бир оңураак жолго буруп жиберүүнүн механизмдери же жол жобосу эмнеде болушу мүмкүн? Биз эмнени тезирээк эске алып, тезирээк жасай башташыбыз керек? Ошол мамлекет башкаруу айтып аттым. Мунун улутуна, жынысына, анын эмес эчтекесине карабай эле эл шайлаш керек депутаттарды. Жанагы жалаң партиялык эмес, элден чыккан, чыгандар башкарыш керек. Ошондо иш жүрөт. Атак жүрбөйт, мен ачык айтып коеюн. Мен оюм ушул. Бир механизми, кыскача айтсам, электрондук башкаруу деген инициатива бар. Бул негизи ушул айкындыкты көбөйтүшү керек. Ошо электрондук башкаруу деген ошо айкындыктын башкарууга киргизилген айкындыктын бир жолу, ошону күчөтүш керек. Менимче бул бир. Экинчи жагы, жана мен айтканда, мамлекеттик кадр кызматы органы көбүрөөк маанеге ээ болуш керек. Бул ар бир министерство бул кишилердин алдынан өтө турган болуш керек, ар бир жанагы дайындоого келгенде. Үчүнчүсү, жана мен айттым, ар бир мекеме, мамлекеттик орган болобу, жергиликтүү же улуттук деңгээлде болбосун, эл менен болгон мамилесин маалымдоо жана суроо жооп процесстерин жакшыртууга кардиналдуу түрдө аракет кылыш керек. Сиздин толуктооңуз болсо. Жана айтылып өткөндөй, элдин мамлекеттик органдарга ишенимин арттыруу үчүн бул жерде мамлекеттик кызматтар жеткиликтүү, жеңил болуш керек. Жеткиликтүү жана жеңил болуш үчүн мамлекеттик органдар өзүнүн милдеттерин так аткара билүүсү, үчүн мамлекеттик органдар профессионалдуу мамлекеттик кызматчыларга ээ болуш керек. Профессионалдуу мамлекеттик кызматчыларга ээ болуш үчүн бул жерде мамлекеттик орган ошол өзүнүн кызматчыларын кайра даярдап, окутуп, жана башка социалдык кепилдиктерди көрсөтүп, мотивация процесстерине катыштырып, кыскасы мамлекеттик кызмат институтуна жалпылай көңүл буруш керек.
Рахмат. Бүгүн болсо биз мамлекеттик органдарга болгон ишеним, алардын калк алдындагы жасап жаткан иштеринин натыйжалуулугу туурасында, калкка көрсөткөн кызматынын сапаты жөнүндө сөз кылдык. Сиздер Данакер программасын көрдүңүздөр. Саламатта болуңуздар.